24 апрелге карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 25 учуру катталды. Бул тууралуу брифинг учурунда айтылды. Жаңы учурлардын ичинен Бишкек шаары 6, Чүй облусу 4, Ош шаары 3, Ош облусу 3, Нарын облусу 9. Республика боюнча коронавирус диагнозу менен катталгандардын саны муну менен 656-га жетти. Стационарда 326 киши жатса, алардын ичинен реанимацияда 5 өлсө, ооруканадан 322 жаран чыгарылып, 8 жаран каза тапкан. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны боюнча көрсөткүчтүн ылдыйлоосуна негиз бар дейт Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев. Мындан аркысы бийиктейт деп айткандан азыр алысмын. Ошентсе да жумушубузду күчөтүп, аракетибизди улантып жатабыз. Оору табылгандан бери лабораторияда изилдеп келдик. Ишибиз жакшы жыйынтыгын бере турган болсо, ылдыйлагандын ичинде болушубуз керек. Анткени байланышта болгон 8500 кишинин баарын толук текшерип чыгып, үй шартында да карап жатабыз. Акыры болгондорунун баарын таап чыгып, негизи ылдыйлоого негиз бар, ошого жараша иштеп жатабыз, деди ал. Буга чейин өлкөдө коронавирус жуктургандардын санынын көбүүсүнүн туу чокусу 20-24 апрель деп болжолдонгон болчу. Өлкө боюнча обсервацияга жана ооруканага жаткыруу үчүн жалпы 11961 орун даярдалды. Мындан сырткары Талаш шартында 3872 орун даярдоо пландалып жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров маалымдады. Тамак аш менен камсыздоо дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөн. 35617 жаранга республикалык казынадан бөлүнгөн каражатка тамак аш менен камсыз кылдык, деди Аскаров. Министр айтып жаткан 35 000ден ашык жаран карантин иш-чараларына тартылган кызматкерлер жана обсервацияда жаткандар. Алардын тамак ашына 10,277,590 сом жумшалды. Орусиянын Екатеринбург шаарынан Бишкекке чартердик рейс уюштурулат. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Анын маалыматына караганда, мекенине кайтууну каалаган кыргызстандыктарды алып келүү 28 апрелге пландалууда. Өкмөт буга чейин 6000 кыргызстандык мекенде алынып келингенин, дагы 4000ден ашууну келе албай жатканын билдирген. 6 апрелде Екатеринбургтан 17 кыргызстандыкты алып келген Урал авиа жолдору компаниясынын учагы менен кайра 35 орусиялык учуп кеткен.